Жаңырған аптанын алғачкы күнүндө Кабар маалымат программасынын кечки чыгарылышы менен тааныштырып, түз эфирде Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын негизги өзөгүн түзгөн материалдар менен кыскача таанышып алыңыздар. Атамекен фракциясы Өмүрбек Абдырахманов менен Равшан Жээнбековду катарынан чыгарды. Ошондой эле алардан депутаттык мандаттарын тапшырууну да талап кылышууда. Март айы эч-ак келгени менен жаздын белгилерин байкоого мүмкүн эмес. Андыктан элеттиктер малдарына тоют жеткире албай убара болушууда. Ош-Бишкек жолунун боюндагы базар талашка түшүүдө. Жаңы жетекчи күркөлөрдү орнотуп, соодагерлерге 400 000 сомго сатууну көздөп жатат. Жалалабад шаарынын жаштар борборунда кыздар арасында сулууларды тандоо турунун экинчи бөлүгү болду. Анда талантына карап сулуулар тандалып алынды. Атамекен фракциясы Өмүрбек Абдырахманов менен Равшан Жээнбековду катарынан чыгарды. Ошондой эле алардан депутаттык мандаттарын тапшырууну талап кылышты. Кече катардан чыгарылган эки депутат эми мындан ары эркин экендигин айтып, жеңилдеп калгандыктарын билдиришүүдө, дейт кесиптешим Каныбек Темиров. 17 мартта Атамекен партиясынын Бишкек шаардык 1-май райондук штабы партиянын эки депутаты Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдырахмановду партиядан жана фракциядан чыгарып, мандаттарын тапшыруу сунушун колдоп берүүнү башка партиялаштарынан өтүнгөн. Добуш берүү алдында Равшан Жээнбеков бул чечимди ойлонуп кабыл алууга партиялаштарын чакырып, эгер менин партиядан чыгышым партияны күчтүү кылууга жардам берсе, анда албетте силердин мени партиядан чыгарууга акыңар бар. Бирок мен башка көз караштагы жана сын пикир айткан адамдарды кууган партиянын эч убакта келечеги болбой турганын билем деген. Анткени менен сунуш колдоо та партиянын эки депутаты фракциядан да партиядан да чыгарылган. Атамекендин лидери Өмүрбек Текебаев ал чечим боюнча Азаттыкка мындай деп билдирген. Эгер партиянын баштапкы уюму партиянын мүчөлөрүнүн жүргөн турганы партияга залакасын тийгизет деп чечсе, анда партиядан чыгаруу мүмкүн. Партиянын Бишкек шаарындагы 1-май райондук баштапкы уюму биздин эки депутатты партиядан чыгарган. Ал чечимди республикалык жыйында өкүлдөр бекитип берди. Ал эми партиядан чыккандан кийин фракциядан да чыгуу табигый чечим болуп калат. Ошондуктан аларды фракциядан чыгаруу боюнча да чечим кабыл алынды деген. Партиянын 1-май райондук баштапкы уюмунун билдиргенине караганда, Жээнбеков менен Абдырахмановдун билдирүүлөрү жана жалпыга маалымдоо каражаттарына курган маектери партиянын ички ынтымагына доо кетирип жаткан. Буга чейин эки депутат айрым маселелер боюнча партия лидери Өмүрбек Текебаев менен ойлору дал келбей турганын бир нече ирет билдиришкен экен. Эгерде өзүң партияңда бир-эки адам башка пикирде болсо, пикирин сыйлаш керек, урматташ керек. Эмне үчүн бар эле роботпу? Жетекчисин өзүн карап туруп, ушул айтты деп эле кайталап, же тоткушпу? Фракциядан чыгарылган Өмүрбек Абдырахманов партиянын чечимин эркин ой жүгүрткөн, партия лидерине каршы сын айткан депутаттарга карата кысым катары баалайт. Ушу биз айткан сындарды эске алып, бир активдүү иштейли, бир демократия кылалы, ошонун анализ жасап, өткөн шайлоолорго, мына Оштон, Токмоктон, Караколдон бир добуш албай калбадыбы Атамекен. Бул жөнүндө биз мурунтан бери айтып келгенбиз. Эгер ушундай азыркы бир кишинин диктаты менен жүрө берсек, биз элдин ишениминен арылабыз. Мына ошол чындык болуп атат. Бир да депутат ала албай калды. Көрсө, ага биз Равшан экөөбүз тоскоолдук болуп шайлаттырбай аткан экенбиз. Экөөбүздү партиядан чыгарышыптыр. Мейли биз ушу Текебаевдин кулдугунан кутулганыбызга сүйүнүп отурабыз. Анткени бул партиянын келечеги жок. Аны менен катар Абдырахманов да Жээнбеков да депутаттык мандаттарын тапшыруу ниеттери жок. Көпчүлүк добушу менен ошондой болсо партиядан чыгарып коюшу мүмкүн, бирок анын депутаттык мандатынан ажырата албайт. Анткени Конституциянын 73-беренесинде Жогорку Кеңештин депутаты императивдик мандатка байланышпайт, ошол эле мезгилде депутатты кайра чакыртып алууга жол жок. Конституцияны жазып коюшкан. Жазгандан кийин эми баш иш керек. Текебаев Конституциянын атасымын дейт. Атабыз алжып калса керек. Бу жерде эч ким депутатты кетиргенге акысы жок деп жазылып турат. Ал эми мен да уктум, ошо мойнунан байлап туруп
сүрөп чыгабыз деп. Эми кинодон көрдүк эле Текебаевдин кыздарды мойнунан байлап сүйрөп аткан. Бирок биз алар эмеспиз. Биз кыргыз элине белгилүү саясатчыбыз. Бизди андай кыла албайт. Азырынча бул депутаттар алдыдагы саясий жүрүштөрү туурасында ачыкташа элек. Ал эми бейрасмий маалыматтарда Абдрахманов менен Жээнбековдор 2010-жылы май айында эле партия түзүп каттоодон өткөрүп коюшкан деген сөздөр жалган экендигин кошумчалашат. Андай маалымат жалган. Партия түзгөн жокпуз. Эч кандай бир тияк-бияка кирген жокпуз. Биз эркин Кыргызстан мамлекетинин эркин депутаты болобуз. Каныбек Темиров, Жамбулот Темиров, Айгүл Кенжеева, 7-канал Бишкек өкүлчүлүгү. Президент Алмазбек Атамбаев Евразестин саммитине катышуу үчүн бүгүн Москвага жөнөп кетти. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаковдун билдиргенине караганда, бул жолку саммитте Евразестин ишин кайрадан уюштуруу боюнча сунуштарга көңүл бурулат. Атамбаев казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев жана Орусиянын жаңы шайланган президенти Владимир Путин менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бүгүн Каракол шаардык мэриясынын алдында митинг өттү. Анда 4-мартта өткөн шайлоонун жыйынтыгына жана андан кийинки мандат бөлүштүрүүдөгү аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан болуп жаткан мыйзам бузууларга нааразы болгон тараптар чогулушкан. Маалыматка ылайык аянтка 50дөй киши чыккан. Ата Мекен партиясынын Ысык Көл облусундагы лидерлердин бири Октябрь Абдрахмановдун айтуусунда шайлоону өткөрүү мыйзамынын беренелеринде шайлоодон өтүү босогосо 286 добуштан жогору эсептелүүгө тийиш. Ал эми аймактык шайлоо комиссиясы 147 добуш алгандарды өттү деп эсепке киргизишкен, дейт Октябрь Абдрахманов. Аксы окуясы кыргыз элинин эсинде унутулгус трагедия катары сакталып калды. Бийликтин огунан каза тапкан 6 азаматты калк 21-кылымдын патриоту катары эсептешет. Өз элине ок аткан, ошол кездеги бийликтин камчысын чапкан атка минерлердин дагы деле бийлик бутактарында жүргөндүгү коомчулук тарабынан айтылууда. Ушул күнгө чейин Аксы окуясына саясий баа берилбей, күнөөлүүлөрдүн жазага тартылбай калышына коомчулук нааразы. 2002 жылдын 17 мартында кыргыз бийлиги өз элине ок аткан. Бул трагедиялуу окуя Аксы элинин жүрөгүндө өчпөс тамгалар менен жазылып калды. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы чыккандыгы үчүн депутат Азимбек Бекназаров камакка алынып, аны боштондукка чыгарууга белсенген Аксы эли бийликтин каттуу соккусуна кабылды. Окуя Курчу олтуруп кан төгүү, адамдардын өмүрүнүн кыйылуусу менен шартталган. 6 азамат жеринде милициянын огунан о дүйнөгө сапар тартты. Ошол кезде бийлик окуяны коомчулукка билдирбөөгө аракет кылганы менен Азаттыктын Жалал Абад областы боюнча кабарчысы кылмышты алгачкылардан болуп ашкерелегенге аракеттенген. Анткени ошол кезде журналист эл менен кошо кан аралап кабар даярдап жүргөн болчу. Мына могул жерде ушул эле жолдун эки ортосунда таш менен коргондолуп коюптур. Ортосунда кандар жатат. Башталышы Аксы окуясынын башталышы. Азаттыктын кабарчысына Аксы окуясын чагылдыруу бир тойле кыйынчылык жараткан. Анткени ошол кезде бийликтин маалымат саясатын сындырууга болгон аракети күч болгон. Акыйкат маалыматтын жолун ар тараптуу бууганга аракет кылган. Бирок Рыспай Абдыраимов ага моюн сунбай журналисттик милдетин так аткаруу тагдырына жазылганына сыймык артат. Ал эми ошол кезде мамлекеттик массалык маалымат каражаттары окуяны бурмалап, туура эмес чагылдырганын кошумчалайт. Ушул окуянын болушуна кандайдыр биринде мамлекеттик КТР телеканалындагы тиешеси бар. Себеби дегенде Аксыда 300 адам митингге чыкса 3 адам чыкты деп коет. 100 адам ачкачылык отурса 1 адам ачкачылык тутту деп коет. Анан эң кызыгы биз 17 мартта түнкү саат 9да анан 13 мартта эртең менен берсек Азатта КТРден ошондогу ички иштер министри аксылыктарды телеканал аркылуу бири-бирин бычактап өлтүрүштү деп маалымат берген экен да. Аксылыктар өз депутаты Азимбек Бекназаровду бошотуу талабы менен район борбору Кербенге жөө жүрүш жасап баратышкан. Босбекте алардын жолун милиция тороп ок чыгарышкан. Кандуу окуя 18 мартта район борборунда уланган. Өкмөт тайфун операциясын киргизип, район борборунда митингге чыккандар атылып, кармалгандар ырайымсыз сабалган. Бул күнү 23 жаштагы Элдияр Үмөталиев да атылып өлтүрүлгөн. Эгерде тирүү болгондо балам 33 жашка толмок деп энеси көзүнө жаш алат. Ал эми акыйкат чечим чыкпай жатканын бийликтин абирине коюу менен сай сөөгү сыздаган эне Кудайга гана салат.
караган көзүм чокумак белем ушунча жылдан бери бир жыйынтыгы соту деле боло элек. Эми ушу азыркы келген президент ымандуу, инсаптуу эл, жер деген президенттерден болсун, ок атуучулар болбосун, эненин жүрөгү сыздабасын, көздөн жаш акпасын, мен айтарым ушул эле балам. Президент Атамбаевдин жарлыгына ылайык 17 март Аксу окуясын эскерүү күнү деп жарыяланды. Атамбаевдин бул буйругуна Азимбек Бекназаров чексиз ыраазы экенин билдирди. Босбектеги эскерүү иш-чарасында сөз сүйлөгөн Бекназаров Аксы эли аны коргоо эмес, жер үчүн каза болгонун жар салды. Эгерде башка бир президент келгенде өзү катышпаган президент мындайды түшүнө бербейт эле. Ушул 6 азамат Бишкектеги Шералы Назаркулу эмне үчүн өлдү? Бекназаров үчүн эле өлдүбү? Жок. Урматтуу туугандар, бу да тарыхтын ачуучундугу. Ал кыргыздын жери үчүн өлдү. Урматтуу. Эскерүү иш-чарасына катышкан өлкө башчысы жакынкы күндөрү ак үй алдына Аксу окуясынын курмандыктарына жана апрель окуясында каза тапкандарга арналып эстелик тургузулаарын билдирди. Аларга эстелик ачуу Алмазбек Атамбаевдин көптөн берки тилеги болгон экен. Эгерде Аксу окуясы болбогондо мен да бийликке келмек эмесмин дейт президент. Эгерде Аксу окуясы болбогондо мен ким берет кайра келет берем, президент болот берем. Ошондуктан мен үчүн бул өзгөчө бир күн, эч качан жүрөктөн кетпеген күн, эч качан жүрөктөн кетпеген күн. Ошол кезде нааразычылык акциясына катышып жүргөндөр өздөрүнүн арыз муңун айтканга мүмкүнчүлүк албай калганын айтып нааразы. Алмазбек Атамбаев менен баарлашуу ачык түрдө өткөрүлбөй, бурмаланууга жол берилди деп билдиришет. Ага ылайык азыркы бийликтин акыйкат чечим болоруна ишенч артышпайт экен. Ушул Аксу окуясын биз тынчтык жол менен бир дарактын жалбырагын, мөмөсүнө жалбырагын үзбөй пикетке чыкканбыз. Ушул революция болгон. Биз акыйкат үчүн күрөшкөнбүз. Аксу окуясы бул жомок эмес да. Турсун акын турганда, Азимбек турганда чечилбеген Аксу окуясы чечилбейт. Мен гарантия берем. Өлгөндүн өзүн шору болуп бүгүнкү күнгө чейин Аксу окуясына туура баа берилбей келет. Канча бала атасыз жетим калса, түгөйлөрүнөн ажыраган жубайлар жесир калды. Ал эми балдарынан ажыраган ата-энелердин бүгүнкү күнгө чейин жүрөк дарттары айга элек. Жок дегенде Аксу окуясына саясий баа берилип, акырына чекит коюлса, курман болгондордун арбагы ыраазы болмок дешет коомчулук. Мээрим Абдиладжанова, Аскар Маматисаков, 7 канал. Ош-Бишкек жолунун боюндагы базар талашка түшүүдө. Ал Өзгөн районунун Куршап айыл өкмөтүнүн борборунда жайгашкан. 2 жылдан бери тирешүүнү жараткан соода жайында мурдатан иштеп келген сатуучулар жаңы жетекчиге нааразы болушууда. Себеби ал жаңы күркөлөрдү орнотуп, кайрааны бул жерде иштегендерге 400 000 сомго баалап сатууну көздөп жатат. Дагы эми ушул жерге да болсо деле иштей. Меликан Курбанова 15 жылдан бери базарда иштеп, үй бүлөсүн багып келет. Ал алгач бул соода жайы элге тиешелүү болгондугун, күнүмдүк ижара менен салык убагында төлөнүп келгенин айтат. Эми базардан кандайча жеке адамдын колуна өтүп кеткенин эч ким билбей калган. Кээ биркилердин турмуш жолдоштору жок, жубайлары жок. Анан ошончо дагы азыр дагы эми ушул жерге да болсо деле иштей беребиз деп иштеп атса, эми азыр бул жерге 400 000ден ар бир 1,5 2 метр контейнерди 400 000ден койгон атат экен. Орозбаев мына ушул жерде жума күнү, мына кут ушу жума күнү. Ана ступенкада турганда Элбек базар жаап алгыла дегенде мына мен баш болуп мына ушулардан 700 сом, 1 метр жерге 700 сом, 2 метр жерде 1,5 төлөп, өз күчүбүз менен үстүн жапканбыз. Баары кымбаттап, жумушсуздуктун катары толукталып жаткан учурда соодагерлер күнүмдүк акча тапкан ишинен ажырап калуу коркунучунда турушат. Мындай жагдайды түшүндүрүү иретинде бир нече эшиктерди каккылашкан, бирок бир да жергиликтүү чиновниктен жарытылуу жооп укпагандыктарын айтышат. Базарларга баштагы контейнерлерди коюп, базаркомдор өздөрү сатып алышты. Bir nerse desen biz özümüz bilemiz, kağlagандай satып алганбыз, kağlagандай işletemiz deyit. Bizdin sözümüzü hiç kim kabul albaytat. Bir günü akimçilikten, ayıl ökmötten kişiler gelip, boptur fin polisiyanı, anan keyin arkitekturadan adamdardı jönötöbüz degen. Birok dagы деле жыйынтык жок. Базардан жеке менчикке өтүүчү соодагерлерге эле ыңгайсыз шарт түзгөн жок. Куршап айылынын борбордук көчөсү да тарып, унаалардын жүрүшүнө да тоскоолдук жараткан. Себеби жаңы контейнерлерден иретсиз жайгашышы унаа каттамдарынын кыймылын кыйындатты. Машиналар батпайт, элдер көчөдө жүрөт. Мына жерде затор болот, чекелерин бүт сатып мынандай камокторду куруп коюшту мынандай. Мына жакында мына элге дагы куратмыз.
Жолдар болса оңолбойт. Biz özümüzün машиналарыбызды менен талкалап жүрөбүз мэрде. Өкмөт, Кыргыз өкмөтү бизге жумуш таап бере албагандан кийин, өзүбүз эптеп тиричилик кылып аткандан кийин, ишө келип алыптыр дагы налог төлөйсүңөр дейт. Көрсө соода жайы Куршап базары жоопкерчилиги чектелген коомуна таандык экен. Жетекчиси Курстан Шермаматовдун айтымында 38 чарчы жер аянтында жайгашкан базарда оңдоп түзүү аракеттери 2008-жылдан тартып эле курулуп келет. 3 жыл мурун жепиреген бүт бары жыгач, камыш, тол менен жабылган бир навестерлер, кичине жаптырмалар, жыгач прилавкалары бар эле. Ошолорду акырын алып туруп ордун контейнерге коюп, ошол эле адамдардын өздөрүнө бир берип берет абыз. Эми конечно, контейнер коюлганда анын кичине стоимосу бар. Баасы бар. Ошо баасын компенсация кылып отурушат. Анча-мынча мунуга күчү жетпей калган адамдар болсо, бизде анда чоң модуль Кисловодский деп коет, ошол жерде күнүмдүк сборду төлөп отура турган жерлер бар. Коомдук жайды иретке келтирүү жакшы самалык. Бирок бул учурда эч ким жабыр тартпайбы деген суроонун жообу болушу керек. Анткени бул базардан күнүмдүк жашоого жете турган тыйын таап келген соодагерлер жумушсуз калуу коркунучуна кабылышкан. Айтымдарында алардын 400 000 сомго соода күркөлөрүн алып иштетүүгө чамалары келбейт. Айнуска Журокканова, Элдар Миталип уулу, 7-канал. Бүгүнкү күнгө карата жалпы 40 вагон уулуу көмүр Казакстанга кайра жөнөтүлдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, 18 мартта Бишкек шаардык жылуулук энергетикалык борборундагы 5 вагон радиоактивдүү көмүр Казакстанга Луговой темир жол бекети аркылуу жөнөтүлдү. Мындан сырткары жылуулук энергетикалык борборунда 5 вагонго радиоактивдүү көмүр жүктөлүп турат. Бүгүнкү күндө жалпы 40 вагон көмүр Казакстанга жөнөтүлдү. Башка кабарларга токтолсом, Жалал-Абад облустук биргелешкен ооруканасы жаңы аппарат менен толукталды. Logic C5 аталышындагы америкалык фирмадан чыгарылган бул медициналык жабдык $45 000 турат. Жаңы аппараттын дартты аныктоодо кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Кабарчыбыз Мира Чолпонкулова таанышып кайткан. Бул аппараттар мына можно сказать первый. Жылдыз Кожалиева Жалал-Абад облустук биргелешкен ооруканада 20 жылдан бери ультра үн менен изилдөө дарыгери болуп эмгектенет. Анын айтымында жаңы аппараттын келгенине 1 ай гана болгон. Анткени мурунку аппарат иштен чыккан. Ага чейин эски аппараттын жардамы менен бейтаптардын боор, өт жана карын сыяктуу ички органдарын гана текшеришчү. Кыргызстанда пока 4 эле мындай аппаратчы. 4 эле Logic C5 деп коет, американский аппарат. Алганыбызга мына 1 ай болуп элек бул аппаратты. Эми бул жерге келсе ушул жерден да обследование кылабыз. Ошко барбай калат, Бишкекке барбай калат. Жол маселеси, убакыт маселеси ушул жерден эле көрүнүп, ушул жерден эле лечение ала баштайт. Жалал-Абад облусу боюнча кан тамырларды аппараттын жардамы менен көрүүчү адис болгон эмес. Ошол себептүү Жалал-Абад облустук биргелешкен ооруканасынын башкы дарыгери Абдулатип Шамшиевдин демилгеси менен Жылдыз Кожалиева өткөн жылы атайын Москва шаарынан 15 күндүк изилдөө окуусунан өтүп келген. Эми облус аймагынан келген бейтаптарды жаңы аппаратта Доплер аркылуу ички органдардан сырткары адамдын жүрөк, кол жана моюн кан тамырларын көрүү үчүн мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жүрөктү текшерип атабыз, жүрөктүн иштеши, клапандарын. Logic C5 түстүү аппараты көп тармактуу. Анткени мында адамдын ички органдары, кан тамырлары гана текшерилбестен, жүрөктүн иштөөсү да текшерилип, ага туура анык диагноз коюлат. Ишемическая болезнь сердца деп коет. Кан тамырларынын кысылышынын негизинде пайда болгон оорулардын жүрөккө болгон таасирлерин, жүрөктүн размерин, анын клапандарынын абалдарын текшерүүгө болот. Биз жана порокторду аныктап берип, аларды биздин Жалал-Абаддагы кардиохирургия центрге жөнөтөбүз. Ал жактан ийгиликтүү операциялар жүргүзүлүп жатат. Фарида Арзыбаеванын айтымында бир клапанды 3 режим менен изилдөө керек. Ал эми кан тамырларды текшерүүдө бир бейтапка 40 мүнөт керектелет. Ошол себептүү күнүнө 4-5 гана оорулууну кабыл алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул аппараттын жардамы менен дарыгерлер облустан келген бейтаптарга жардам көрсөтүп, оорулардын алдын алмакчы. Мира Чолпонкулова, Руслан Абдымиталип уулу, 7-канал. Аба ырайына байланыштуу Ош шаарында маршруттук таксилер толук кандуу иштебей жатат. Бул тууралуу шаардык транспорт агенттигинин жетекчиси Искендер Журоев маалымдады. Анын айтымында күн сайын каттап жаткан 600дөй маршруттук унаанын бүгүн 452си ишке чыкты. Журоев мунун себебин жолдун тайгактыгы жана унаанын көпчүлүгүнөн оңдоого муктаждыгы менен түшүндүрөт. Маршруттук таксинин жетишсиздигинен бүгүн жол четинде унаа күткөндөр көп болду.
Аба райын минтеп кескен өзгөрүшү жүргүнчүлөргө түйшүк жаратты. Сузак районунун Топурак бел ашуусунда, тактап айтканда Ош-Бишкек жолунун 565-чакырымында BMW жана ВАЗ-2106 автоунаасы кагышкан. Натыйжада Жигули маркасында кетип бараткан жүргүнчүлөр менен унаанын айдоочусу ооруканага жеткирилди. Адистер Кырсык Бишкек тарапты көздөй бараткан Жигули үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу жол эрежелерин жакшы сактабагандыгынан улам болгон деп болжолдошууда. Одан түрде бұзышып, адымнағын көріп тұрақтар. Бұл Жигули автоунасының водителі қарама қаршы жолға шыға бергеніне байланышты. Теге BMW айдоочу менен көз кагыш болгон. Жол тайгактыгына байланышты. Учурдун эң өтүмдүү товары бул мал тоюту. Март айы эчагыле келгени менен жаздын белгилерин байкоого мүмкүн эмес. Андыктан элеттиктер малдарына тоют жеткире албай бара. Жергиликтүү жашоочулардын кышка алып койгон чөптөрү эчагыле түгөнүп, чүйдөн алынып келинген тоют кымбат баада сатылып жатат. Жол боюнда таңгакталган малдын тоюттары, алардын баасынын кымбаттыгына карабай кардарлар талашып сатып алышууда. Эл күткөн жаз өз убагында келбей, малдын тоюту эчагыле түгөнгөн. Соолагерлер Чүй областындагы айылдарды аралап чогултуп келген жапайы беденин бир таңгагын 400 сомдон жогору баалап сатууда. Сокулуктан 330дан алдык. Ушул жерге 450ден сатып атабыз. Уже алып коюшту да бардым. Элдер 100дөн, 50ден. Бөлүп алабыз. Чөптүн ар бир сабагы көздөрүнөн учуп турган айылдыктар ага коюлган нарктын жогору болгонуна деле көздөрүн жумуп сатып алууга аргасыз. Антпесе мал жандыктары ачкадан өлөт. Малды неме кылып, сатып неме кылдабыз деп алып. Бирин сатып бирин алып, мал өлбөй калсын деп эле неме кылабыз. Бизде мал көп үчүн 3 мал салтабыз да. Талада неме жок да. Чөп жок. Таладан чөп чыккыча үйдө жейт. Кол карайт да болмалы. Кыштын суук жана узакка созулушу малчыларга түйшүк алып келип, капчыктарынын жукарышына түрткү болууда. Малчылар алдын ала даярдап алган тоюттарын эптеп бөк чыкканга жеткирип алууга убара. Мындай жагдайдан улам кыш мезгилинде малдын өлүм житими да көп катталган. Козулардын өлүп атты. Койлордун желин толбой өлөт көп болду быйыл. Азыр мына чөп бүгөнгөн мал, кыйынчылык, элдер өтө кыйналышта азыр балдарым. Мына эми жаз жарышы келет. Муну эч ким ойлогон эч ким жок. Акчаларыбыз кетти, мына малга берип атабыз азыр эми. Ар бир пресиң 450 сомдон алганда ойлоп көрөр. Мына дагы бир ай багыш керек буларды эле. Буга биз эми кандай кылабыз? Азыр дыйканчыларга өтө эле кыйынчылык болуп турат азыр. Буга чейин жада калса парламентте да бул маселе көтөрүлүп, чөп тартыш болгон аймактарга тоют жеткирүү талабы коюлган. Бирок асман чапчыган баада сатылып жаткан чөптү мал ээлери аргасыздан алып жатышат. Бүгүнкү кардын жаашы жаз кечкелеринен кабар берди. Кыш айларында коомдук ишмер Дастан Сарыгулов быйыл жаз эрте келет деп, кыштын каарынан тажаган элди кубанткан. Жаз эрте келет, эмегейсиз эрте келет. 15 жылдын ичинде мен ушул иликтеп, изилдеп, маалымат чогултуп, топтоп, ай календарын түзүп келатам. 15 жылдын ичинде быйылкыдай жаз бирде жолу эрте келелек болду. Дастан Сарыгуловдун бул божомолдоолору ишке ашпай калды көрүнөт. Себеби март айы ортолоп калса да кыш өз доорун сүрүп, сууктун ызгары кайта элек. Рамис Каимов, Анар Ахматалиева, Аскар Маматсаков, 7-канал. Бүгүнкү кардын калың түшкөнүнөн улам. Шаар ичиндеги жолдор тайгак болуп, тоолуу аймактарда жүргөн кар көчкүсү адам өмүрүн алып кеткен учурда катталды. Аба райын изилдөөчүлөрдүн баамында мындай аба райы 3 күнгө чейин сакталып турат. Адистердин көз карашы менен кабарчыбыз Чолпон Бекташева таанышып келген. Бул шаймандар шамалдын багытын, узундугун жана абанын температурасын, ошондой эле аба ырайын алдын ала туура чыгарууга жардам берет. Мындай метеорологиялык станциялар Кыргызстанда 33 жерде жайгашкан. Маселен, Жалал-Абадда кандай жагдай түзүлүп жатканына карап, гидрометтер ар 3 саат сайын маалымат бергенде гана синоптиктер 3 күндүк аба ырайын чыгарып беришет. 16-сынан 19 мартка чейин Кыргызстан Республикасынын көпчүлүк райондорунда катуу жаан жаап, нөшөлөнгөн жамгыр, карга айланышы күтүлүүдө. Мына ошол погода азыркы убакта аныкталды. Мындайча айтканда, орусча айтканда оправдывать этилди. Мынакей 18-inde катуу нөшөлөнгөн жамгыр, карга айланышы мүмкүн деп берилген.
20 марттан 22 мартка чейинки синоптиктердин 3 күндүк маалыматы боюнча Жалал Абад шаарында түнкүсүн кар жаап, күндүзү туман капташы күтүлүүдө. Гидрометтердин айтымында кыш 1 айга эрте келип, анын узактыгы 5 айга жакындап калды. Мындай оор кыш Кыргызстандын тарыхында 20 жылдан бери болгон эмес экен. Быйыл аябай кыш оор болду. Себеби осадка дагы нормадан көп жаады, температура дагы нормадан бийик болду, суук, мындайча айтканда суук болду. Ошондой эле кардын запасы дагы башка жылдарга салыштырмалуу аябай көп. Ошондуктан гидрологдордун берген информациясы боюнча быйылкы жылы суунун дагы көп болушу мүмкүн. Мындан тышкары гидрометтер ушул жылы 5 марттан 18 мартка чейин 5 жолу тоолуу аймактарда кар көчкү түшүү коркунучу бар деген шашылыш билдирүү беришкен. Бул маалымат 16 март күнү Ош-Бишкек жолунун 465 чакырымында кар көчкү түшүп тастыкталган. 16 март күнү Бишкек Ош жолунун 465 чакырымында кар көчкүсү түшүп, андан 3 адам каза болгон. Ошол себептүү баягы адамдардын коопсуздугуна жанагы материалдык чыгымдар болтурбоо үчүн кечки саат 6-дан эртеңки саат 8-ге жол бекилүүдө. Ошол себептен автоинспекция кызматкерлери жүргүнчүлөргө жана айдоочуларга жолдо сак болуусуна, унаалар арасында 500 метр аралыкты сактоого чакырат. Кыштын оор жана узак болгондугунан адам баласы эле эмес, жандыктар да чарчап, жаздын келишин чыдамсыздык менен күткөнү жашыруун эмес. Братец январь, уступи мне на час свое место. Я бы уступил. Да не бывать апрелю прежде февраля и марта. Колдон келсе сыйкырчынын таягы менен адам баласы эчак эле жазды алып келмек. Бирок мындай мүмкүнчүлүктү жомоктордон же анимациялык фильмдерден гана көрүп рахат алса болот. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, өлкөдө бул жылы жай мезгилинде дыйкандар үчүн суунун мол болушу күтүлүп жатат. Бирок бул көрүнүштүн экинчи тарабы да бар. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдын ала берген маалыматы боюнча жаз айларында сел жүрүү коркунучу жаралат. Андыктан кыш мезгили кандай оор кырдаал туудурса, жаз айлары деле дал ошондой катаал болушу мүмкүн экен. Чолпон Бекташева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Madani жаңылыктардан Жалал Абад шаарынын жаштар борборунда 17 март күнү кыздар арасында сынак болуп өттү. Сулууларды тандоо турунун экинчи бөлүгүндө конкурсанттардын талантына жана өздөрүн эл алдында алып жүрүүсүнө көңүл бурулган. Иш чарага кабарчыбыз да катышып келген. Бул иш чарага 16-дан 24-кө чейинки сырткы жана ички сулуулугу топ келген кыздар катышууда. Дүйнөлүк практика эске алынып, кыздардын параметрине да көңүл коюлган. Буга ылайык өздөрүнүн сулуумун деп эсептеген бийкештердин бою 160 сантиметрден кем болбошу керек. Бирок сынакка катышкан конкурсанттардын сырткы келбетине карап тандалбастан алардын жөндөмдүүлүгү, таланты да калыстар тобунун сынынан өтөт. 4 тур боюнча катышат. Жеңүүчү кызыбыз шаардын жүзү болот албетте. Андан кийин Бишкек шаарында жана чет өлкөдөгү сулуу конкурстарына чакырууга камдалып жатышат. Бул конкурста негизинен кыргыз кыздар, андан кийин шаарыбыздагы орус, өзбек, татар улутунда кыздардан келишти. Мен ойлойм, бул конкурс кыздардын жөнүндө ушу таймаш болбостон достукту да алып келет деп ойлойм. Эске салсак, сулуулар сынагынын биринчи туру 14-15 март күндөрү өтүп, ага жалпысынан 70-ке жакын кыз катышкан. Эми алардын ичинен суурулуп чыккан 30 кыз ат салышууда. Биринчи бөлүмгө караганда экинчи тур бир кыйла татаалдашкан. Себеби бул учурда сулуулар өздөрүнүн талантын ачып берүү менен катар эле подиумда алып жүрүү эрежелерин көрсөтүүгө аракеттеништи. Биздин максат биринчисинде эле ар улуттук кыздарды топтоп, ушу конкурста улуттарды бириктирип, тынчтыкка, биримдикке алып келүү жана кыздардын таланттуу кыздарды элге өзүн көрсөтүп чыгарууну үйрөттү. Сынакты өткөрүү демилгеси Жаштар министрлиги менен 7 канал тарабынан көтөрүлгөн. Негизги максат келбети келишкен таланттуу кызды тандап эл алдында көрсөтүү. 15 кыз экинчи турдан өтүп, мына финалга жолдомо алышты. Ушулардын арасында эми биз булар менен иштешебиз. Булар менен репетиция болот, алгач алардын өздөрүндө программалары болот. Эми албетте ушулардын арасынан эң ажарлуусуну 5 апрелде тандаган турабыз.
Сынакка катышып жаткан кыздардын ар биринин эле оюнда жеңишти камсыз кылуу, бирок алдыга сурулуп чыгуу көп эмгекти талап кылат. Ошондой болсо да сулуулардын арасында өзүнө ишенгендер көп. Кишинен бери эңсеп келген, каалап келген бул конкурска өтүүчү. Өзүмдү эр ойлосом өзгөнү шерона деп, мен бардык атаандаштар татыктуу деп ойлойм. Бардыгына ийгилик, өзүмө дагы. Экинчи турдун жыйынтыгы менен 30 кыздын ичинен 16 кыз өздөрүнүн өзгөчөлүктөрүн көрсөтүп, калыс тартоонун жакшы деген бааларына ээ болушту. Эми алардын ичинен тандалып алынып, 12 бийкеч финалда беттешет. Сынактын жыйынтыктоочу бөлүгү 5 апрель күнү Барбатындагы театрда өтөт. Нурила Талайбек кызы, Элдияр Бекмиталип уулу, 7-канал. Бүгүнкү чыгарылышта мына ушундай кабарлардын топтому жыйынтыктады. Ушул жана башка материалдарды JTTV Чекиткейжи сайтынан да кененирээк көрсөңүздөр болот. Алдыда 20 мартка алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Жаңы башталган иш жумалыңыздар ийгиликтер менен коштолсун. Саламатта болуңуздар.